Медициналык укалоо дартка даба. Өзгөчө өрттүн жардамында жасалган укалоо жана анын ден соолукка болгон пайдасы жөнүндө бүгүн кеп кылабыз. Бүгүн бизде конокто массажист, физиотерапевт Ырыскелди Улукман уулу жана Эркинбек уулу Норузбек. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биздин эфирге кош келипсиздер. Айтсаңыздар, башында эле ушул массаж, укалоо дейли, медициналык массаж деген эмне өзү? Саламатсыздарбы? Бул медициналык укалоо болуп, бул башта бутка дейин кан жүгүртүү болуп эсептелет. Не дегенде адамдар бат-бат чарчоо же болбосо муңдар ооруп, артрит, артроз, остеохондроз же болбосо ушул мындай кан жүгүртүү жок болгон жерлерибизге ушундай массаж болот. Ошол бизде медициналык массаж болуп эсептелет. Демек, дененин кайсы бир бөлүктөрүнө кан жакшы жетпей калган мезгилде укалоо жардамга келет экен да? Ооба. Ушул массажды, мисалы үчүн, өзүнүн деле көрсөтмөлөрү бар да, массаж кимге жасалат, кимдерге жасалбайт деген суроону айтып берсек көрүүчүлөрүбүзгө. Массаж массаж боюнча ден соолугу жакшы, эч жери оорубаган адамга жасалбайт. Эгер мындай өзү деле алдын алып жасап турса болот, массаж алып, ден соолукка пайдалуу массаждарды алып жасап турса болот. Анан бизде мисалы үчүн мынау желкелер уюп, остеохондроз, артрит, артроз деп айтып кеттик азыр. Желкелерибиз уюп, көпчүлүк апаларыбыздын, аталарыбыздын, эми жашы чоңураак адамдардын ушу желкелери уюп, жанагындай болуп кыйналышат да. Мына жерим ооруп атат, мына жерим уюп атат, желкем эле уюп атат дегендерге ошо бизде атайын дары чөптөрдөн жасалган гандин таякчабыз бар. Атайын ошо массажга адамдын кан жүгүртүп, туз шылактарын сыртка алып чыгып, жок кылат да. Ошол гандин таякчасы менен 10 күн бою лечение кылсак, жанагы уюп аткан, ооруп аткан, тырышып аткан жерлери жазылып, жакшы болуп кетет. Ушу желке уюп башка эме болгон эмелерди айтып калдым, желкелерди. Апаларыбыз, аталарыбыздын эмес, мисалы үчүн кечки офисте отурган биздин да эмебиз ооруйт да. Демек, бизге дагы жасалыш керек экен да. Ооба. Вот гандин таякчасы деп калдыңыз. Ал кандай таякча? Гандин таякча боюнча Бул атайын Кытай элдик Тибет деп коет. Ошол жактан алынып келинген. Ошо өзүбүздүн баягындай таяктарыбыздан айырмаланып, бул ошо атайын массажыбызга ыңгайлуу болуп жасалган. Биз немеге алып келе албадык эфирге. Ошо неме кылып келсеңиздер, биз неме кылып беребиз. Кошуп беребиз. Демек, гандин массажыны сиздер ушундай чарчоону эме кылгандарга баардыгына сунуштайсыздар, Ооба. Азыр ушул гандин массажынан сырткары биз башында мен жана айтып өткөндөй эле өрттүн жардамында массаж же болбосо от массажы дейли. Ушул от массажы боюнча кимиңиздер сөздү баштайсыздар? От массажы жөнүндө көбүрөөк айтып берсекпи деген эме болот эле да. От массажы аябай ден соолукка пайдалуу. Чындыгында пайдалуу. Себеби мен өзүм суугуму, ушу кармап калган тарамыштарымы өзүм ушу от массажын алып анан сакайдым десем болот. Ушул себептен келип анан ушул ишти бул жак жезден болот, экөөбүз ачканбыз да. От массаж мен өзүм фитобочка башкаларга баргамда, барып жаза албай койгом да. Себеби фитобочкага 1-2 жолу лечүүсүн да, буда 10 күн лечение болот. Мисалы үчүн бар жок нерсе сууктан келип чыгат да, мына тарамыштар түйүлүп, мына балтырым түйүлүп калат эле да менчи көбүнчө. Залда тренировка кылганда, волейбол ойногондо, секиргенде балтырга күч келет го. Балтырым түйүлүп ошодон мен дары да ичкем да. Анан залда агаларым сууга өткөн деп неме кылышкан, айтышкан. Анан бул жактан жезден башка жерде иштейт эле, от массажда. Анан ошол жака барып мен ушундай болуп атат, суук бар экен менде дегенмен мен 10 күн бою общий от алганмын. Общий от жагылган мага. Общий от жагылып 2-3 күндөн кийин эле мага өзүмчө бар
муздап аткан жерлерим жылып, ооруп аткан жерлерим өзүм мындай денем мындай сезгемин да. Оорубай, жакшынакай болуп анан 10 күн мен болду барбайм дегем да. 3 күн барбап эле барбайм десем, до конца кылып кой ушуну. Жакшы болот. Эртең сууктарың баары сакаят. Деп анан 10 күн болбой алып барган да меничи бизден. Анан 10 күн бою барып неме кылгам, лечение алгам, от массажын, общий от массажын алгам, аябай башкача жылуу болот. Өрттөнүп кетем деп мен да биринчи коркконмун, биринчи барып алгам да. Анан буттарым азыр жакшы. Бутум тапаныңыз муздап, носкилериңиз тез-тез суу боло берет. Негизичи жана суу өткөндөчү. Анан мен тынбай эле носкилеримди алмаштыра берчүмүн да. Азыр бир носки менен кечке жүрөм да. Ошондо сиз ооругандан кийин 10 күн бою бир алдыңыз, андан кийин уже алганыңыз жок. Жок. Сиз кайра кайталанбайт. Эми мен өзүм суукта кандай жүрөм, бутумду кандай алып жүрөм, ошого байланыштуу да бул нерсечи. Демек бир лечение бир лечение алдым, уже 1 жылга жетип калды да. 1 жыл калды. Ошондо Нурузбекти сакайтырган киши катары. Кайсы ооруларга сунуштайсыз ушу от массажын? От массажын бул эч эле таманым жылыбайт же болбосо муундарым какча ооруйт, денеме дайыма эле муздак терип өтүп калган болсо ошолорго анан бул отту өзү 10 күн неме болуп калат, лечение. Анткени бул 10 күндүн ичинде сөбөккө дерки сууктардын баарын алып чыгат. Буну өзү Кытайдан ошо императорлор алып жүргөн убагында. Анан кийин ону бизге акырындап немеге Ош шаарына алып келдик, биз окуп өзүбүз 3 жылдык немебиз менен, стажыбыз менен алып ошо Бишкектен дайын сертификат, дипломдорду алып, анан кийин окуп ушу Ош шаарына ачтык. Демек Кытайдан окуп келгенсиз. Ооба. Ушул эмеде от массажында жана кайта эле өткөн сөз. Кимге болот, кимге болбойт дегенде жаш өзгөчөлүктөр барбы? Бар. Бул жашы 12ден жогору болуп калыш керек. Не дегенде ымыркай болсо, анда ол отту көтөрө албайт. Не дегенде терс жагы дагы бар да. Демек 12 жаштан жогоруларга гана от массажы мүмкүн экен да? Болот. Эгер мисалы үчүн жана ысыкка болбойт деп, мисалы үчүн бөйрөктү айтып калышат, Бөйрөк. ысыкка чыдамы жок деп, ушундай бөйрөк оорулары башкалар болгон болсо кандай болот? Эгер бөйрөгү ооруп жаткан болсо, биз алдын ала ар бир кардагыларыбызды ошо эме сурайбыз. Кайериңизде эмне бар, ошо эгер темир бар болсо, эмчек эмизген болсо, же болбосо жанагындай эмелери, грыжалары болушу мүмкүн. Ошолорго биз эме кыла албайбыз. Демек аларга туура келбейт экен да? Туура келбейт. Демек кандай гана болбосун, сиздерге келерден мурда сиздер алардын анализдерин же болбосо башка бир нерселерин анан кийин кабыл алабыз. Кабыл алат экенсиздер да? Жана эфир баштала электен мурда да сүйлөшүп атканда гайморит жөнүндө да айтып калдыңыздар эле. Ушул гайморитке кандай таасири бар бунун? Гайморитке таасири аябай жакшы, чындыгында жакшы. Гайморит бизден өзүм укам гайморит болуп кыйналгам. Эми биринчи өзүң ошол нерсени көрүп туруп анан ушул ишти башта дейт го. Адамдарга уят болуп калбаш Өзүнө жасап көрүп да. Башка адамдар булардын бул ишти мындай жакшы баягындай өзү лечение кылып көрбөй туруп булардын бизнеси деп ойлошу мүмкүн да. Мисалы үчүн. Себеби бизде адамдар ар кандай түшүнөт да. Мен өзүм ушундай болуп сакайдым, балтырларым жана айтып кеттим го. Ошондой болуп сакайып лечение алдым. Анан өзүмдүн укам гайморит боюнча аябай кыйналат эле. Жашы 17-те, быйыл 18-ге чыгып калды азыр. Гаймориттен кыйналып, анын мурдунда тештиребиз деп неме болгонбуз, дары ичип, больницаларга алып барганбыз. Лечение кылып көргөнбүз, кайра эле суукта кармап калат эле да. Анан бул өзүм башымдан өзүм көрүп келген нерсе да. Анан укам мен ошодон кийин эле анан бул жактан угуп калдым да. Мен гайморит боюнча дагы, простатит боюнча дагы деп анан гайморит боюнча ошол укам алып келип лечение кылдырдык. Аябай ооруп калган мезгилинде как раз келип
бул жака алып келип жездеме тапшырып неме кылган элек, лечение кылыңыз десек, ушу жагылган күнү эле бир сүйгөн да, өзүчү пешенесичи. Гайморит жакшы окшойт. Кыйла жакшы болуп калдым ба, дары жегенде мындай болбойт элем депчи. Анан ушу айткан режими боюнча 10 күн бою барып каттады. Катта 10-чу күнү порошок үйлөп, беттеги гнойлорду полный ириңдерди агызып чыгарат да. Аны 1-2 саат эле чыга турган нерсе эмес да. 8 сааттан 12 саатка чейин агызып чыгарган. Камич 12 саат кыйналып 8 саат зорго турган. Чыдап коюш керек да өзү. Чыдап анан сакайдырып алып кеткенбиз да. Азыр гайморит деген нерседен мындай жок да, арылган. Гайморит деген нерседен жакшы болуп калып, азыр мурду кыйналыш жок болсо жаман кыйнайт эле да биздичи. Демек отту жаккандан сырткары азыр порошок деп калдыңыз, ал эмне? Бир нерсе себилебейт, кантип бир нерсе жууйсуз. Порошок бул эч кандай жуулбайт. Бул табигый чөптөрдөн атайын жасалган. Гайморит үчүн жасалган чөп. Буну майда болот. Порошок өзүнчө порошок болот, чөптөр аралашчы. Аны алып жанагы өзүнүн түтүкчөсү болот, ошо менен 10-чу күнү адамды жаткызып 2 мурдуна үйлөйбүз да. Демек 10 күн бою от массажын алган жумшартып уже кургатып берет да отчу. Анан ошол порошогубузду үйлөйбүз да. Үйлөгөндө бул жакка чейин жетет чөптү өзү адам сезет. Мурду менен тартканда эле бул жакка сезип, көзүнөн жаш кичине чыгып ачышат да. Ачышкандан кийин бир 10 минуттан кийин көмөрөсүнөн жаткызабыз, өзү эле агып баштайт. Жанагы тештирген, мурдун тештирип калышат го. О тештиргенде 1 саат, 1-2 сааттын арасында эле жууп, мал жердеги эле ириңдерди кетирип коет да. Бу да 8 сааттан 12 саатка чейин агып, мал жактагы эң азы 1-2 стакан болот, ириңдин акканы. Эң көбү бир кичинекей тазик менен бир агат да. Демек ошол бүт ириңди тазалап чыгат, ага чейин от ириңди топтоп даярдап коет экен дагы. Порошок менен уже үйлөп чыгарат экенсиздер да. Азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандарга мүмкүн болсо кимге кантип кайрылыш керектиги боюнча айтып койсоңуздар жакшы болмок. Кайсы дареке же кайсы номерге чалсаңыз. Ош шаарындабыз, Ош району Разаков 35-тебиз. Байланыш нөмөрлөрүбүз бар 0507 19 99 03. Биз дем алышсыз эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин иштейбиз. Келсеңиздер болот. Биз ар дайым эшигибиз ачык сиздер үчүн келип, тартыңыздарга шифа табып кетсеңиздер болот. Биздин өзүбүздүн адистерибиз ошо ар дайымкыдай сиздерди жылмайып, кучакчайып тосуп алышат. Келесиздер. Ушул гайморит боюнча улантып эле сөздү. Мисалга, ушул гайморитти мен да азыр гайморит бар экен, жок экен билбейм да. Үй шартында кантип билсе болобу ушул нерсени? Албетте болот. Бул биринчи очередь мына колуңузду немеңизге аласыз, пешенеңизге мындай кылып эле алсаңыздар, гайморити жок адамдардын немеге, пешенеге катыгыраак басканда ооруйт да. Анан кийин гайморити барлардыкы оорубайт. Эмне дегенде, баягындай жагымдуу боло берет. Анан кийин мыналарда болот да. Бул баягы немелерде ириңналарда болот, көздүн алдыларында, анан мына немеде пешенелерде болот. Анан кийин баягы көпчүлүгү баягындай режим сактабайт да, эмне дегендечи. Гайморит бүтөт, лечение. Анан кийин жанагындай муздак сууга түшүп чөмүлүп баштайт, жанагындай башты жууп алып эшикке чыгып кетип калабыз. Кайра эле ошол кайтала берет. Эгер мүмкүн болушунча ошо режимди 1 жылдык кылып койсо аябай жакшы да, эмне дегенде кайталанбайт. Режим дегенде кандай? Мисалы үчүн азыр мен деле үйдөн чыккан болсом, эртең менен башымды жууган болсом, азыр шапкасы чочуп кетип калам да. Ошо шапка неме кылып, башыбызга кийип, ошо мүмкүн болушунча муздакка неме этпеш керек, урунбаш керек. Муздак ошондо пешенеге тийбеш керекпи, чекесин? Пешенеге ошо мыналарга неме этпейчи. Жабып жүрүш керек, маска менен. Лечениядан кийин уже 15 күндө мындай немеден аккандан кийин бирок суюктук чыга берет. Эмне дегенде, баягы сөөк менен эт бирге неме болуп турат да, жармашып турат. Ошол кичине неме сантиметр ажырап калат, ошодон неметип берет. Агып турат. Агып турат.
Андан коркпош керек экен. Андан Лечениеден эч кийин. неме жок. Канча күндө жугулат? Бул 15 күндөн кийин биз эгер биз ар бир ошо гаймориттен мындай неме болуп баштагандан кийин, бизден чыккандан кийин ал кардалыбыз менен биз күндө неме кылып атабыз, байланышып, 15 күндүн ичинде кандай болуп атат, мындай дагы кайталанбай эле турабы депчи. Бүт өзгөрүүлөрүн карап текшерип турат экенсиз да? Эгер ошо кайталанып калса, биз бекер лечение кылып беребиз ошол немебизге, дарыбызгачы. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, от массажы менен сиздерди дарылап, дабалап үйүңүзгө жөнөткөндөн сырткары, сиздердин андан кийинки болуп аткан 15 күн бою дедиңиз, 15 күн бою сиздерден кабар алып, өздөрү сурап эме кылып турат экен. Бул да болсо чыныгы профессионалдуу адистердин жумушу деп билем. Улантсак, сиз жана эфирден мурда сүйлөшүп өткөнбүз. Простатит жана циститти да айтып калдыңыздар да. Демек, бул ооруларга да дарылайбыз. Норзу мырза? Простатитти дарылайбыз. Простатитти өзүбүз дарылайбыз. Жездем экөөбүз өзүбүз дарылайбыз. Циститти аялдар. Аялдар бар. Аял адистер да бар. Аял адистерибиз да бар. Аялдарды аялдар, эркектерди эркектер өзүбүз карап лечение кылабыз. 10 күн бою. Бир күн чалкасынан жаткызып алдынан беребиз отту, белден ылдый. Черезден болот да, эртеси күнү кайра көмкөрөсүнөн. Артынан алдынан беребиз да. Бул простатиттин дарылоосу. Простатиттин дарылоосу. Анан ошол лечение алып аткан учурда 10 күндүн ичинде бизде атайын простатитке чакшыр деген капсулабыз бар. Ал дагы табигый дары чөптөрдөн жасалган, атайын простатит үчүн жасалган, ошо циститке кетет. Ошону 10 күн бою биз айткан режимде ичип туруш керек. 10 күндөн кийин, лечение бүткөндөн кийин биз өзүбүз жана айтып кеткендей эле кабар алып, байланышып турабыз. Простатиттен арылтканбыз. Буга чейин көп эле адамдарды бизге тааныш болуп калгандар бар. Ассаламу алейкум деп жолдон көрүшүп, жакшы. Ден соолугун чындап койсоңуз баарын жакшы болуп коет да. Азырында чакшыр деп калдыңыз, андан мурун жана гандин таякчасы дедиңиз. Демек сиздердин өзүңүздөрдө ошол дарылык касиети бар каражаттар өзүңүздөрдө бар. Өзүбүздө бар. Аптекадан алсак болобу аны же кандай? Бул жерде жок. Биз атайын Кытайдан заказ кылып алганбыз ал нерселерди. Бул жерде негизи эле өзүбүз да кошумча да көбөйтөлү деп жүрөбүз клиенттерибиз азыр мына Кытайда жаңы жыл болгонго байланыштуу азыр заказ берилекпиз. Заказ берип алабыз. Демек бардык дары дармек каражаттардын баарын сиздер өзүңүздөр Кытайдан заказ берип алдырасыздар. Бизде жок экен анда. Бизде жок. Анан ошол от массаж боюнча дагы бир кызыктырган суроо бар да. Мисалга күйгүзгөндө кайра кайталашы мүмкүн, бирок чачып күйүп кетпейби? Жок. Бизде эмне дегенде, андай неме эсептегенде экиден ошондо күйүп кетпей турган немелерибиз бар өзүбүздүн. 3төн ошондо 6 болуп калат. 3 баштан белге дери жабылат, 3 белден немеге дери. Тапанга дери болуп калат. Ошону биздин өзүбүздүн немелер болуп калат. Секундалар менен өчүрүп жандырабыз. Андан эч кандай күйүп кетпейт. Көпчүлүгү ошондой немелерде чалуулар болот, биз күйүп кетпейли жок деп. Ал жерде эч кандай коркунуч жок. Жөн гана сиздердин сууңуздарды алып чыгат, ошо сөйкө жерки немелерди алып чыгат. Ошонун үстүндө күйгөн от таптыйлыга берет экен. Ошо өчүрүп неметкенде кайдымкыдай топту неме кылып берип, сиздердин баягы муздак терлер калбай калат, жалаң гана ошо сууктар чыгат да, буу менен аркылуу чыгып кете берет секинден. Канча неме кылып неме болот ошо. Ал чачыттарды атайын алып келесиздерби жактан? Ал чачыттар атайын алып келинген. Жездем сөзүн толуктай кетсем. Базардан алып чыгып келип лечение кылып аткан чачыктардан эмес. Була жана гандин таякчасы. Ошолор менен кошо чогуу бир жерден келген атайын. Булардын материалы да качественный, өтө башкача. Өзүбүздүн базарда сатылган материалдардан
таптакыр эле башка да. Башка болот. Бул жерде бир билдирүү келген экен. Саламатсызбы? Мен ырыс ден соолук чыңдоо борборуна барып лечение алдым эле. 10 күн азыр лечениемди бүткөндөн 1 жумадан өтүп калды. Аябай сонун, буттарым какшабай жылуу болуп калды. Иштериңизге ийгилик деп жазыптыр сиздерге. Бул да болсо сиздердин кардарыңыздар экен. Дуасын берип сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалап көптүр. Рахмат. Вот ушундай эмелерден кийин. Демек, от массажы бизде жаңылык эмес. Биринчи жолу келдиби же мурда бар эле бул? Канча жылдан бери Бул өзү иштейсиздер деген? 3-4 жылдын эмеси болуп калды жүзү. Биз ошо Кытайда деле окуп жүргөндө бул ал жакта деле аябай көп экен. Эмне дегенде Бишкекте деле бар экен. Анан кийин биз ошо атайын Ошко ачтык. Ошто биз ошондой адамдардын ден соолугуна бир пайдабыз тийсин деп ошол аябай өзүбүз муну ошо кайын экөөбүз ошо биргеликте ой келди ушундай кылып неме ачалы деп ошого биз ушинтип ачтык Ошко. Кыргызстанда негизи Кыргызстанда бар, Бишкекте бар. 2 жерде 3 жерде филиал ачылган азыр. Ошто бизде бар. Жаңы ачылганбыз. Ошский районунда. Сонун мен айтайын дегеним, Кытайда окуп жүргөнүңүздөрдө канчалык кыйын болду бул нерсе? Бул аябай эле кыйын, бирок жөндөмүнө деле караса болот. Бул эң башкысы үйрөнүп кетүү болуш керек, алдыга коюш керек максатты. Мен адамдын ден соолугуна мен кам көрүшүм керек. Мен мындай бизнес эмес, жөн гана ошо мен ошол адамды дарылап, ошентип болушунча неме кылыш керек да. Максат коюш керек. Ошол гана. Бизде массажды үйрөнөм дегендер болгон болсо, мисалы үчүн. Азыр от массажынан башкасын дейли, пока мен азыр сезишимче от массажы бир аз кыйыныраак окшойт, секундаларынан бери эсептей, башкаларынан бери эсептеп анан көбүрөөк окушка туура келет окшойт. Калган массаждарды сиздерде окуп үйрөнсө болобу? Болот, албетте. Өзүбүздүн адистер бар. Окутуп үйрөтөт. Диплом, сертификат өзүбүз алдырып беребиз. Ошо болгону үйрөнүш керек. Анан дальше алып кетсе болот өзүнүн ишин. Бул экинчи жагындай неме болуп жумуш деле кылса болот, кесип болот. Адамдан кызыгуу гана керек экен да? Кызыгуу гана керек болгону. Башка мисалы үчүн колу катуу болсочу? Колу катуу болсо абдан жакшы. Колу катуу. Эркек адамдарга ошо кол катуураак керек. Массаж жакшы кылышат, Ошо жакшы. Азыр мен дагы бир кызыктырган суроо мындай болуп атат. Мисалга ушул суу өтүп бир адам келди дейли, анын бир нече жерине суу өткөн. Эми бөйрөгүнөн сырткары дейли, себеби бөйрөк ооруларга азыр биринен айтканыңыздай аны карап туруп анан лечение кылабыз дедиңиздер, себеби көпчүлүгүнө эме мүмкүн эмес экен да. Башка жактан суу ошондой адамдарга деле 10 күн бою лечение болобу же аларга отдельно бөлүнүппү? Мисалы үчүн бел ооруйт дейли, простатит болуп калган, бел ооруйт и жана буттары ооруйт. Буттарына да суу өткөн дейли. Ошол 3 ооруу менен тең келген болсо. Ал дагы жакшы неме болду суроо. Өзүнчө баягы кээ биркилер белдери ооругандар бул баягындай мен кырыжам деп калышы мүмкүн. Анан кийин азыр бизде көпчүлүгү билбейт экен жанагындай куям деп коет бул жамбаштын жанагы сидящий нервге суу тийген болот. Анан кийин тапандан. Буну үй шартында деле мына жамбаштын мына немесин бир немеси болот, точкасы болот. Ошону катыраак басканда ооруйт. Бул айдымкыдай сары суудай болуп калат. Көпчүлүк ошону бизде баягындай грыжа деп калышы мүмкүн. Бул ошо грыжа эмес экен. Куямда болуп калат, куям. Аны биз ошо 10 күн бою кайны таякчабыз менен массаж кылып, от жагабыз. 10-чу күнү куям жоголот. Биз эме кепилдигин беребиз. Ошондо ар бирин бөлүп эмес да. Ошо 10 күн бутуна болсо, Жок, алар деле 10 күн
келе беришет. Толугу менен эле. келе беришет. Мисалы үчүн биз куяңды кошо, простатитти кошо бир күндө кетире берсек болот. Куяң биринчи эсебиз баары бир массаж болуп кетет. Ооба. Массажы бөлөк, оту неме болуп калат да, бөлөк болот. Эми кызык, эми андан да кызыктуу суроо болот. Баасына келгенде кандай болот? Үчөө бир массаж болуп эсептелеби же бөлөк массаж болуп эсептелеби? Неме баалары неме болуп калат, бөлөк болуп калат. Оту ошо мындай көйгөйүнө карап неме болуп калат. Кээ биркилери ошону буттан неме болсо табарсыз 1000 сом болот. Анан кийин бул ошо куяңдыкы 1200. Не дегенде адамдын күчү кетет болушунча. Алдырды. Эзиш керек. Максимально кыймылдайсыңар. Жакшы жерге жеттик окшойт, Ушул баалар боюнча бир учкай айтып кетсеңиздер. Мисалы үчүн азыр бизди көрүп отурган көрөрмандар биринчи эле суроосу болушу мүмкүн. Макул, ошол гандин массажыңар канча сом турат, же болбосо от массажыңардын бир курс лечениясы канча сом турат депчи. Жалпы денедеги суукту чыгарам дей турган болсо. Мен билгенден жанакындай толук үстүн жаап туруп толук от массажын жасайсыздар, От прострация. Ал ошо неме болуп калат, 1600 сом болуп калат азыркы от процедурасы. Гандиндигибизги бул 1500 сом болот. Ошондо толук отду алам деген болсо 16 000 болот. Бирок неме скидка кылып беребиз ар бир кадырганыбызга пациенттерге. Анан ошо жеңилдиктер бар, каралган. Демек жеңилдиктер кандай болушуну ар бир кардардын өзүнүн оорусуна, эмесине жараша болуп кете берет экен да. Анан дагы бир нерсени айтып кеткенсиздер мага. Адашпасам жума күндөрү же жума күндөрү. Бейшемби күндөрү, жума күндөрү. Ошол боюнча айтып кетсеңиздер. Бизде ошо ар бир ошо немеден кийин, жумадан кийин биринчи келип катталган адамыбызга 30% неме болот, скидка. Андан кийин биринчи болуп чалып келгенде ошондой эле 30% скидка болот. Демек, урматтуу көрөрмандар, ар аптанын жума күндөрү ырыс ден соолукту ишендөө борборуна биринчи болуп чалган адамга 30% жеңилдетүү турайттанбы? И ошону менен бирге биринчи болуп келген адамга дагы ошол борборубуздарга келген адамга дагы 30% жеңилдетүү бар экен. Кандай гана болбосун, ушул нерсени билип алыңыздар. Кайсыл жерге барат, кайсыл номерге чалат, дагы бир жолу кайталап койсоңуздар. Бул жак камера сиздики, бул жак сиздики. Биздин адресибиз Ош шаары, Ошский район, Раззакова 35. Байланыш номерлерибиз 0557 19 99 03. 0501 20 64 98. Эң сонун, рахмат чоң. Азыр берүүбүз бир аз аягына чыгып баратканда мен мындай дагы суроону берип келдим. От массажынын да коопсуздугун айттык, анын денеге болгон жардамын айттык. Эмненин жардамында күйгүзөсүздөр? От массажы кандай процедура менен, кандай жол менен өтөт? Ошол нерсе жөнүндө да айтып кетсеңиздер. От процедурасы отту кандай эмне кылып күйгүзүп атышат дегендер да көп. Ооба, кантип күйгүзүп атат, ал эмне үчүн чачып күйүп кетпейт? Жазып калышат, чачым күйүп кетпейби, адамды өрттөбөйсүңөрбү деп айтып кеттим. Материалдары өрттөлбөй турган материалдар, отту көтөрө турган материалдар. Биз 95% спирт менен ошо адамдын точкаларына өзүбүз онда коюлуучу жолдор бар. Анан ойду келди коюлбайт. Коюлуучу жолдору бар. Ошол жол менен коебуз. Демек, дененин кайсыл чекитине алып барам же точкасына алып барам десеңер, ошол жерге гана коюлат экен да. Ооба. Ошол жерлерге гана коюп, 95% спиртти зажигалка менен жандырабыз. Өзү эле күйүп, адамга ылдый жагын адамдын өзүнө тап берет. Анда санала турган убактылар болот. Биз ошого карап, өчүрүп 22 жол отту жандырабыз. Бир процедурада 22 жол күйөт.
Бирок адамдын денесин күйгүзүп, чачык жармашып неме болуп кетпейт. Демек адамдын дарылануу үчүн сиздерге барып туруп төлөгөн акчасынын кайсыдыр бир көбүрөөк бөлүгү сиздердин өзүңүздөр ала турган каражатка эле келет экен да туурабы? Ооба. Ошону мен айта кете турган элем, өзү негизи сизден сураган ошону айтып коеюн деп. Негизи биз мындай адамдын ден соолугун кичине чыңдап койсоң адам кайсыл жерде көрсө да андай сүйүнөт да, ыраазы болупчу. Бизге өзү жездем экөөбүз эч канча деле акча калбайт негизи. Ошол жерди арендасын, ар жак бер жактарын чыгарып, өзүбүздүн немебизди кетирген расходторубузду жаап, адамдарга пайдабызды тийгизип турабыз. Өзүбүзгө эми күнүмдүккө. Сен мен азыр 22 жолу дедиңиз, ошону менен бирге Кытайдан могу дары-дармектерди эме кылып заказ кылат экенсиздер. Чачыктар бир канча сом турса керек туурабы? Ошону менен бирге ошол эле 95-спирт эле бир канча турат да. Ошонун сыңары эсептеп бир аз эме кылып айтканда 22 жол болгон болсо, демек бир 1,5 литр бир адамга эле кетип калат экен да. Бир адамга 2 литрге кетет да. 2 литрдей кетип калат. литр. 1,5 экен, 2 литр уже чоң эме да. От массажыны бир алгандан кийин адам үйрөнүп калбайбы? Кайра баргысы келбейби? Жагып калат. Жагып калат. Кайра эми келейин деп неме кылып койгон кетсе, бирок келет. Эмне дегенде бул отту баягы мен бир немем айтып кетти агайым, баягындай айына 1-2 жолу эмес эле, буну бир жумасына келип кетсе аябай жакшы да. Келип кетет. Ошо аябай жакшы. Ошондо азыр биздин көрөрмандарды дагы бир жолу эскертип өтөлү, мүмкүн болсо, Нооруз мырза, Кырсымырза. Кимдерге бул нерсе болот жасаганы, кимдер келиш керек бул нерсени жасаганычы? И ошол эле мезгилде кимдерге көрсөтүлгөн эмес? Мен айта кетсем анда, общий от массажы 12 жаштан жогору, давлениясы түшүп кеткен 110дон, давлениясы 150дөн өйдөлөргө болбойт. Общий от. Ал адамдарга биз жарым от жагып, черезден, белгилүү дененин белгилүү бир жерлерине. Себеби давлениясы пас адамдар жанагы ысыкты көтөрө албайт да, иммунитети түшүп кеткен паста кыйналып калышат. Давлениясы жогору адамдардын давлениясы көтөрүлүп, анда да кыйналып калышат. Ошондуктан общий от бере албайбыз. Жарым от беребиз. Мисалы үчүн, белден ылдый бир күн берсек, белден өйдө бир күн. Бөлүп. Ооба. Оттун жанагы табын давленияны көтөрүп, азайткандарды кыйнабай турган кылып, өзүбүз өз жолдору менен, жолу бар, аны өзүбүз карап, ошонусуна карагандан кийин от простатурасын жагабыз да. Кимдерге болбойт жана ооруларды айттык эле, бөйрөк, дагы эмне грыжасы барларды, ошолорду да бир кайталап койсоңуз. Айтып кетсек, бул ошо неме грыжасы барларга болбойт, денесине темеги барларга болбойт, бала эмизгендерге болбойт, жана ошо немелерге болбойт. Боюн ооруларга болбойт. Анан кийин бөйрөк ооруларга, ошо ашказан жана язбаларга болбойт. Калгандарга ошо биз кайдымкыдай эле немебизди берип, аны өтөбүз кайтып. Анан кийин биз дагы неме болуп кетсек, бизде ошо артрит, артроз, остеохондроз, полиартрит, моноартрит, ошо немелерге биз ошо неме от массажы, бул баягы сууктарды, туз, шлак, ушуларды берип чыгат. Демек алар коркпой келе берет. Ооба, келе берсе аябай жакшы. Анан кийин бизде ошо ар бир от массаж болобу, ганди массаж болобу, бизде ошо иньян деген келүүбүз болот. Ошону немеден, моюндан тапанга дери сүйкөп алабыз. Бул ар бир немебизде массажыбызда болот. Бул ошо сууктарды алып чыгат. Баягы иньян дегенде уже неме болуп калат, равновесие. Ошо неме суук менен ысык бири-бирине неме болот. Келет дагы сизде неме андай эртеме неме кылсаңыздар, коюп сүйкөгөндө сизде
Oyun бейелері алып жүреді. 24 saat бойы. Кармакты сыккан уже. Ооба. Бир тапта алып жүрө бересиздер. Эч кандай күйүп кетпейт. Ошо неме жагымдуу болуп неме жагат. Бирок ошону бир 3 күн неме болгондо эле уже сиздерге жагып баштайт да. Кадимкидей суук сиздерде жок болот. Кадимкидей өзүңүздөрдү мурдагыдай алып жүрө бересиздер. Демек, от массажын алган адам аны ошол бир 3 күндөн кийин Ооба. ошол сезип баштайт экен да. Андан ары уже жагып баштайт, Ооба. Эң сонун, мырзалар, сиздерге чоң рахмат. Эми сиздерге эркин микрофон берсем, сиздин камераңыз бул жак, сиз бул жака, эгер элге кандай бир кайрылууңуздар болсо, айта кетсеңиз болот. Сиз айта кетиңиз. Ассалам алейкум. Биз ошо неме сиздерди ар дайымкыдай Ош шаарында, Ош району Разак 35-те келиңиздер демекчибиз. Тең соолугуңуздарды биз менен бирге сыйлап кетиңиздер. Биз сиздерди күтөбүз. Тең соолугуңуздар начарлап, ушу биз айтып кеткен нерселер сиздерде болгон болсо, биз сиздерди колубуздан келишинче сакайтышка жардам беребиз. Бизден сакайып кеткен адамдарыбыз бар, көп, байланышып турат. Сиздерди там сунуштайм. Эгерде суук өтүп, простатит, гайморит, цистит, куяң ушул оорулардан кыйналып жүрсөңүздөр, анда бизге кайрылыңыздар. Биздин адрес Ош шаары Разаков 35, Ошский райондо ориентир. Байланыш номерди. Байланыш номерибиз 0557 19 99 03, 0501 20 64 98. Көйгөйлөрүңүздөр болсо келиңиздер. Рахмат чоң. Алем урматтуу көрөрманым, сизге эмне деп калам, ден соолукта болуңуздар деп калмакчыбыз. Мүмкүн болушунча өз ден соолугуңуздарга дайыма кам көрүп жүрүңүздөр. Саламатта туруңуздар.